Университеттин бюджети 2021 жылы 3,4 миллиард болсо, 22 жылы 4,1 миллиард сомго жетиптир. Бирок ошентсе дагы иштей турган иштер алдыда али көп экен. Азыр мына урматтуу ректор өзүнүн стратегиясында дагы айтып кетти. Мен сиздер менен да бир топ нерселер менен акылдашып, астыбызга бир топ маселелерди коеюн деп атам. Bir-iki nerseni men baykadım. Urmatlı minister bilim berүүдагы биздин жаныбызда отурат. 22 жылы болгону 3,1 миллион сомду түзгөн илимий иштерге каражат келген экен. Илимий фонддон мен сиз менен сүйлөштүм элем, сизди министр кылганда. Ошо фонддун иштөө тартибин оңдошубуз керек деп. Ошму өзү болсо 2 жылда 21,6 миллион сом каржылаптыр да. Биз өкмөт тарабынан болгону ушу 3 миллион сом. Же биздин окумуштуулар билбейт, бул фонддон кантип акча алышты. Эрежелерин, механизмдерин, заявкаларды кандай жазышты. Эми өзүбүз Кыргызстандын ичинде ушу илим фондунан акча алганды так биздин окумуштууларга жеткизе албай аткан бизден кетип атат, же биздин окумуштуулар өзлөрү кызыкпай атат, анткени ал жерден алыш өтө татаал болсо керек да. Ушуну бир эсиңизге салып коеюн, ушуну карап коюңуздар. Курулуш жаатында дурус эле иштер бар экен. Курулушка 2022 жылы 340 миллион сом былтыркыга караганда 2 эсе көбүрөөк бериптирсиңер. Мен ойлоп атам, курулушту ушу жыл менен токтотобуз. Жанагы клиниканы куруп бүткөндөн кийин курулушту токтотобуз. Курулушка кетип аткан акчанын баарын илимге, илимий изилдөөлөргө, лабораторияларга жана жаңы стартаптарды колдоого жумшайбыз да. Мына мед факультеттин базасын кандай чыңдаса, калган бүт факультеттердин баары дагы ошо рекинде жабдуулар менен жабдылыш керек. Анан шарттарды биз түзүп беришибиз керек да. Ошондуктан урматтуу коллегалар, биз эми президенттин курсун кубаттап сиздер 1,3 миллиард сомду профессорский преподавательский составка берип 360 миллион сомго зарплатаны көбөйткөн экенсиңер. Бул бизди кубандырбай койбойт. Бирок мындан ары реформаларды кылыш үчүн биз тобокелдиктерге кескин түрдө барышыбыз керек да. Биз астыга жылышыбыз керек. Бир да күн отура турган убактыбыз жок. Албетте, биринчиден Садыр Нуркожоевич башында турган аткаруу бийлиги 2 жылда эмнелерге жетишти. Ошону айта кетпесек болбойт го. Анткени мамлекеттеги иштерди алды менен интеллигенция колдоп турушу бизге өтө керек жана өтө салмактуу болот. Биз ага калп айтпай эле коеюн, муктажбыз да. Ички продукциябыздын номиналдык көлөмү 919 миллиард 400 миллион сомго жетти. Анан өсүү темпи 7% түздү да. Биз биринчи жолу ЕАЭС түзүлгөндөн бери биринчи орунга чыктык. Ички продукциянын өсүшү боюнча, зарплаталардын көлөмү өсүшү боюнча, салыктарды чогултуу боюнча, анан дефициттин аздыгы боюнча. Мына биз дефицитти пландап аттык элек 35 миллиарддын тегерегинде деп. Биз 13,5 миллиард сом менен бүтүрдүк. Биз 2 жылда ички продукцияны 317,6 миллиард сомго, же болбосо 1,5 эсеге өстүрө алдык. Керектөө бааларынын индекси инфляция 2021 жылдын декабрына карата 13,5% түздү. Ал эми консолидациялаган бюджеттин ресурстук бөлүгүнүн аткарылышы 438 миллиард 100 миллион сомду түздү. Баштапкы планды бизге президент койгон, биз да бюджетти бекиткенбиз парламент менен, бул 404 миллиард сом болчу. Биз ашыгы менен муну аткара алдык. Номиналдык өсүшү 190 миллиард 600 миллион сомго жетти, же 177%га өстү. Бул акыркы 30 жылдан бери темптердин баарын биздин жерде экономисттер болсо салыштырып көрсөңүздөр болот. Ал эми салыктык кирешелерибиз 229 миллиард сомду түздү, 100%дан ашык болду. 2 жылда өсүү темпи 214%да түздү. Же номиналдык жактан салыктык кирешелерибизди биз 2 эсе көбөйтө алдык. Салык кызматы 154,6 миллиард сомду аткарды. 2 жылда 260%га
өсүштү түздү. Мына бүгүн мен атайын шаардын жаңы мэри Бактыбек Кеңешбековичтин да командасын уктум. Налоговый инспекциянын төрагасы дагы келген. Биз дагы кескин түрдө ушундай темптин өсүшүн Ош шаарынан күтүп атабыз. Быйылкы жылдын планы абдан бийик, чоң болот. Биз сүйлөштүк, Садыр Нуркожоевич менен макулдашып алып келдим. Эгерде Оштун мэриясы, салык инспекциясы менен өзү азыр айтып атабыз, планга караганда 900 миллион сом көбүрөөк тапса, биз 1 миллиард сом беребиз. Ошондо быйыл Ош шаарынын өнүгүү фонду 2 миллиард сомдун тегерегинде болот да. Бир топ пландардын баарын койдук. Эми мындан ары салыкты чогултканды үйрөнүшүбүз керек, урматтуу коллегалар. Ош шаары болгон 2%-ын тегерегинде берет. 2,5%, Ош области 2%, Жалал Абад области 5%, ал эми Баткен 1%га чейин дагы жетпейт. Ушунун тегерегинде эле түштүк аймагында биз салыктарды чогултуп атабыз. Ошондуктан биз азыр Южный Кореянын телеком менен атайын бирдиктүү компания түзүп атабыз. СП 1 марттан баштап иштей баштайт. 6 айдын ичинде ишке кирет ал СП. Анан ушу жанагы безналичный расчеттордун баарын, контрольно-кассовый машиналарды, электронный счет фактураларды, электронный товаро-транспортный накладнойлордун баарын түштүк аймагында алардан суранды. Бизге жардам берип бүтүрүп бериңиздер. Анткени салыкты чогулта албаган өлкө бул жоголуп бараткан өлкөлөрдүн катарына кирет. Биз баардык аймактардан бирдей салыкты чогултканды үйрөнүшүбүз керек. Урматтуу коллегалар, эми дефицит жөнүндө айтып кеттим. Бир топ кишилер аябай тынчсызданып болуп көрбөгөндөй дефицит деп атты эле. Бирок мына биз 13,5 миллиард сом менен бүтүрдүк. Эми быйыл болсо биз бюджетибизди 503 миллиардтан ашык чогултабыз деп турабыз. Сөзсүз түрдө бул планды аткара турган өзүбүздүн милдеттемелерибизди дагы, жолдорун дагы билебиз. Бул сөзсүз түрдө буга жеткитебиз. Быйыл ички дүң продукциябыздын номиналдык көлөмү 1 триллиондон ашат. Айрым бир депутаттар сиз Акылбек Үсөнбекович миллиард деп аттыңыз эле, жакында триллион деп келесизби деди эле. Ички дүң продукциябыздын көлөмү триллион болуп атат. Эми экинчиси экономикабыздын локомотиви Кумтөр президентибиз Садыр Нуркожоевичтин бекем эрки менен элге кайтарылды. Ушуну менен дагы 2022 жыл тарыхта калат деп мен эсептейм. Биз ошо туура макроэкономикалык саясатты жүргүзүп, акча кредит саясатын туура жүргүзүп, анан салык бюджет саясатын туура жүргүзгөндүктөн мүмкүнчүлүк пайда болду. Мына азыр биз 247 миллиард сом менен консолидацияланган бюджетти 2020 жыл алдык элек, быйыл 503 болот. Бул 243 миллиард сом көп. Мына азыр тоо кен тармагынан биз 48,3 миллиард сом киреше көрдүк былтыр. Мурунку жылдары салыштырмалуу бул 2,5 эседен ашык. Мунун ичинен Кумтөрдүн 22 жылы салыктык эмес жана бөлөк келишимдерде каралган төлөмдөрдү 26,5 миллиард сом киреше ала алдык. 2021 жылы 10 тонна алтыныбыз өзүбүздө калды. 2022 жылы 17,2 тонна алтын алдык, быйыл 14,5 тонна алтын алабыз деп атабыз. Жалпысынан Улуттук банкта 44 тоннадан ашык алтыныбыз турат. Баткен бул элибиз үчүн, мамлекет үчүн абдан чоң сыноо болду. Жана бул сыноодон биз татыктуу өттүк деп биз эсептейбиз. Биз аны бир эмес 2 жолу мен айтып кеткендей калыбына келтире алдык. Оор мезгилде тикесинен түк турган элибизге, айрыкча Баткен элине колун сунган ар бир мекендешибизге биз президенттин атынан да, кабинет министрликтин дагы, өзүмдүн атыман дагы ыраазычылыктарды билдиребиз. Биздин ынтымагыбыз бул жүрөк жылытат жана сыймыктандырат. Албетте жабыркагандарга жардам берүү үчүн мамлекетте керектүү каражаттарды табууга жетишти. Азыр сапаттуу үйлөр салынууда, буюрса мына бүгүн дагы 34 үй бүлө кирип атат. Азыр 420 үйдүн баарын тең жалаң ушу Европа стандарты менен кыштан датнакай кылып куруп берип атабыз. Буюрса баарын ордоруна коебуз. Урматтуу кесиптештер, биз айрыкча окутуучулар замандан, доордон артта калбай иштей турган учурубуз келди. Биздин келечек муундар жыл өткөн сайын өзгөрүүдө, өсүүдө. Албетте бул табигый процесс. Окумушталар
классификациялап жүргөн Baby Boomer, X, Y, Z муундарынын ортосунда келишпестиктер менен өзгөрүүлөр тынымсыз жүрүп жатат. Бардык муундардан эң бай жана расмий түрдө билимдүү муун төрөлө баштады. Бул мына 2000 жылдан баштап төрөлгөн биздин балдарыбыздын баары, 2010 жылдан баштап төрөлгөн биздин неберелерибиз, балдарыбыздын баары бул альфа поколенияга кирип атат. Булар эң билимдүү болуп чыгып атышат. Азыр карасаңыздар, 1 жашка чыга элек балдарды компьютерди берсең, эс алып токтоп калып атат, айфонду берсең. Мультик коюп койсоң көрүп атышат ошону түшүнүп атышат. Ыйлабай токтоп калгандан кийин. Ошондуктан сиздер менен биздер бул муунга жараша сабактарды бере башташыбыз керек да. Окумуштуулардын айтуусу боюнча 2025 жылдан тартып дүйнөлүк коммуникациялык процесстер балдарыбыздардын кругозору кенен, ой чабыты курч, билимдүү болушун азыркыдан дагы күчөтөт. Азыр ошол циклга кирдик. Бала 1 жашка чыгып чыкпай жатып эле компьютер деген эмне экенин мындан ары биле баштайт жана ошону иштете баштайт. Биз даяр болбосок да альфа мууну төрөлө баштады. Биз даярбызбы, даяр эмеспизби, алар бизден сураган жок. Биздин жогорку окуу жайлары университети 4.0 моделинин тартип талаптарын өздөштүргөнчө доор алдыга кетүүдө. 2 эсе күчөп иштөө доор талабы. Илим билимдин очогу, окуу жайлар баарыбызды кайрадан өзгөртүп, өркүндөтүп, чыныгы кызматтын өзүнүн аткара башташы керек. Университеттер келечектин азыркы учурдагы плацдармыга болууга тийиш. Ошондой биз 5 университетти тандап алдык. Буюрса, эгерде мына Кудайберди Гапаралиевич айткан стратегияны так аткара турган болсок, анда 5 вуздун бирөө кирерине мен көзүм жетип калды да. Мына бүгүн сиздер менен баарлашып отурганда. 2022 жылдагы ковид, локдаундар, кризистер дүйнөлүк экономиканын гиганттарынын баарын солкулдатты. Мына ошо ар бир кризистен биз жакшы өсө турган мүмкүнчүлүктөрдү сиздердин көзүңүздөр менен, сиздердин тажрыйбаңыздар менен, сиздердин илим билимиңиздер менен көрүп турушубуз керек. Биз күнүмдүк эле оокат менен жашай берсек, анда ошо кризис менен ылдый чөгүп кетебиз. Азыр дүйнө экономикалык кайра куруунун кезектеги этабын өтүп жатат. Дүйнөдөгү экономикалык агым батыштан чыгышты карай активдүү түрдө агылды. Жаңы шарттарга тез ылайыкташтырылган өлкөлөр алдыга тез жылууда. Биз баардык ыңгайлуу учурду кармап калуунун үстүндө болгон аракеттерди жумшап жатабыз. Мисалы биз Бендерабад портунан, Ирандан алдык жерлерди өзүбүзгө порт ачайлы деп. Жакында мен президент барып келгенден кийин ал кишинин макулдашууларын турмушка ашырып 32 гектар Абу-Дабиден алдык порттон. Жолдор бул экономиканы өнүктүрүүнүн күрөө тамыры болот. Өлкөбүздүн келечеги үчүн дагы бир чоң долбоор темир жол мына. Быйыл башталат, урматтуу коллегалар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан долбоор. Апрель-май айларында ТОсу даяр болот. Буюрса иштер башталат. Специалисттердин баары геологический изысканиялардын баарын бүтүрдү. Азыр Кытайдагы проектный институт ушу майга чейин бүтүрүп берем деп атат проектисинин баарын. Биз орто мөөнөттүк аралыкта өзүбүздүн балыкчы Кочкор Каракече жолун бүтүрүп алалы деп жатабыз. Себеби ал барып ушу жолго Казарманга кошулат. Каракечеден ары 90 километр Казарман кошулса, биринчи жолу түндүк түштүктү бириктирип турган өзүбүздүн темир жол пайда болот. Мына ошо жолду биз былтыр 5 километрин бүтүргөнбүз. Быйыл 10-15 километрин бүтүрөбүз. Айтор жакынкы бир 3-4 жылдын ичинде ушу биз Кочкор, андан ары Жумгалга, Каракечеге жетейли деп атабыз. Кыргызстан булардын баарын карап отура бербеш керек. Биз дагы чыгышка агылган экономикага кошулуп, ушундай ыңгайлуу учурду кармап баарыбыз калышыбыз зарыл. Урматтуу кесиптештер, эми сиздер билесиздер, цикл Кондратьева деп коет, или цикл Кузнеца деп, дүйнө экономикалык кайра куруунун кезектеги этабына кирип келдик. Бул ар бир доор алмашкан сайын ушундай аламаттын баары алмашып турат да, урматтуу коллегалар.
Biz bir катуу шансты кое бердик. Мына 2010-дон 2018-жылы эмбриальная фаза деп коет. Мына бул жаңы нанотехнологияларга, гелио и ядерный энергетикага биз өттүк да. Ар бир этап, мына жаңы этап өтүп атканда, бул согуш менен айгасыз согуш менен кете берет да. Мына өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Мына паровой двигатель пайда болду. Ал убакта ошо на электроника, на двигатель внутреннего сгорания да Германия биринчи орунга чыккан, мына 30-жылдары. Гитлер бийликке келип, индустриализация кылып, бүт колуна бутуна туруп алгандан кийин, анан Европадагы согушту башталган. Мына микроэлектроникада бүт Азиядагы секириктер бүт бары ушу микроэлектроникада болду. Анткени ушу 70-жылдары, 83-жылдары аяка жакшы лидерлер келип, өзү каяка аттана турганын билип, анан ошо секирикти өзүнүн илимдүү, билимдүү, наукага таянган экономикалык программалар менен секирик жасап кетти. Бирок эми кеч болсо дагы биз мына ушу жолго түшүшүбүз керек. Мына ушу менен астыга буюрса жылабызго деген өзүбүздүн ойлорубуз бар. Мына 6-чы технологиялык тартип келатканы бул инновациялык экономика же болбосо билимге негизделген экономика гана туруктуу болуп, интеллектуалдык коом түзүлөт. Мына азыр илимди көп талап кылган тармактар өсүү флагмандарын сиздерге көрсөтүп коелу. Мына электр энергиясы камбарата бирди биз эмнеге жанталашып өзүбүз курабыз дей баштадык. Мына буреки эң чоң керектөөлөр, мына өсө тургандар, ошо электр энергиясын ким колдонсо. Гидроэнергетиканы, возобновляемый источник менен электр энергияны тапкандар, мына эң чоң астыга жылыштар болот да. Ал эми мына текстиль, биз жаңы жакшы өнүгүп келатабыз, бирок бул жакынкы арада эле. Мына кийим, жыгач мына азыраак болуп калып атат. Бирок мына резина жана пластик менен иштегендердики астыга жылгантат. Металл менен эмес минералдар. Мына ушурекини карап, биздин окумуштуу кеңештерибиз, ученый совети кайсы тармакка биз адистерди даярдашыбыз керек. Мына ушуреки таблица менен биз ой башташыбыз керек. Анткени 30 жылдын ичинде өндүрүштүн баары жабылып, баарыбыз эле финансист менен анан юристтерди даярдап калганбыз. Мына ушуга көңүл буруп койсоңуздар, медиктер керек, өзгөчө чет элдик студенттерибиз керек, биздин студенттерди окутушубуз керек. Булар бирок бизге материалдык база түзгөн үчүн, анан медицинанын илим билимин астыга жылдырыш үчүн. Бирок өндүрүш да бар да бизде. Кайра иштетүү тармагы дагы бар да. Мына ошолорго дагы сиздер мындай жакшылап көңүл буруп коюшуңуздар керек да. Урматтуу коллегалар, мен сиздерди бир топ нерсени айтып үйрөткөндөй болбойун. Бирок мына ички дуң продукция боюнча эмкисин коюп койсоң, мына биз эмне кылдык? Садыр Нуркожоевич өзүнүн указы менен ички дуң продукцияны көтөрөбүз. Мен 5 жылдын ичинде 1,5 миң доллар ар бир киши башына болот деген. Биз буюрса ушу жылы эле жетебиз. 2025-26 жылдарга ар бир кишинин башына бир 2 миң долларга чыгарайлы деген өзүбүздүн программабыз бар да. Бирок жакынкы 1,5 жылдын ичинде биз эмне менен алек болдук? Мына ички дуң продукциянын формуласы, урматтуу коллегалар. Мына мамлекеттик чыгымдар жанагы 243 миллиард сомду көтөрдүк биз. Өзүбүздүн чыгымдарды чогулттук, анан чыгымдарды көбөйттүк. Анткени экономикада эң чоң игрок бул өкмөт өзү да. Биз мунун баарын зарплата, пенсия, пособияларга жумшадык. Мына ошентип биз экөөнү бүтүрдүк жакшынакай кылып. Ошондо биз 7% өсүшкө жеттик да. Бирок мындан ары 7%, 8%, 9% кылыш үчүн бизге түз инвестициялардан керек. Мына түз инвестициялар каяктан келет? Бай мамлекеттерден келет. Мына ошо инвестицияны тарта турган бизге жаңы кадрлар керек да. Жаңы муундагы кадрлар керек. Акчаны алыш үчүн бир топ аракет кылыш керек. Анан эң биринчи эле алардын тилинде сүйлөш керек экен да. Переводчик менен сүйлөшсөң эле барьер. Ошондуктан мына бул милдетти биз сиздерден суранабыз. Ушуну сиздер бизге даярдап беришиңиздер керек. Сиздерден чыгып аткан биздин адистердин баары англис тилди же кытай тилин
жадабал катары эле билиш керек да. Ошондо алар өзүнүн орундарын табат, жумуш орундарын да астага кетет. Анан мына таза экспорт. Мына стартаптардын дээрлик көпчүлүгү ушу экспортко арналыш керек да. Мен көчөнү сиздердин астыңыздарга келерде бир жакшы ученыйларга жолугуп калдым. Бекбоев Замир Исакович деген, Турсунов Кубанычбек деген политехнический институтта ишенген. Мен эгерде лабораторный испытанияңарды бүтүрүп, чет мамлекетке продукцияңарды сатсаңар, анан өкмөт жардам берет эле деп койдум элем. Алар ушу 2 жылдын ичинде эл аралык патенттерди алып, анан чистый кремний чыгарыштыр да, диоксид кремнияды. Муну Mitsubishi эле компаниясы Японияда чыгарат 500 тонна. Анан алар келип мага көрсөтүп атышпайбы. Мына Южный Корея 100 тонна, Германия 100 тонна алам деп атат. Анан Южный Кореядагы 150 тонна алам деп атат. Ойлосоңуз, дүйнө жүзү боюнча Mitsubishi деген эле компания 500 тонна сатса, булар 250 тонна сатат элек дейт. Мына 3 миллиондон 5 миллион доллар эле керек эле дейт да. Мына ушинтип сиздер бизге жардам беришиңиздер керек да. Мен көчөнү урматтуу президентке айттым, давай керек болсо өзүмдүн фондуман колдойм деп атат ал киши. Biz алтынды экспортко чыгарбай калгандан анда бөлөк продукция менен чыгарышыбыз керек да. Кремний биз 6-чы орунда турабыз. Дүйнө жүзү боюнча кремнийдин сырьёсу боюнча 6-чы орунда турабыз да. Анан бизде месторождение дагы бар экен. Атайын ошо жанагы булар диоксид кремнияны чыгарып аткан, бул кумдан эле алынат экен. Бизде Баткенде бар экен. Ушундай көп нарык кошула турган добавленная стоимость, анан экспортко кете турган технологиялардын баарын сиздерден биз, урматтуу коллегалар, күтөбүз. Бүгүн бир топ настроениянын баарын көтөрүп койдуңуздар. Мен ойлоп атам, астыда бир топтагы жумуштарыбыз турат. Алгылыктуу астыга жылайлы деп атабыз. Ушу 5 вузду мен үмүттөнгөм. Силер чын эле бизге ушу идеялардын, стартаптардын, жаңы технологиялардын бир чоң булагы болуп бересиз го деп. Мен ошондой үмүт менен сиздерге кайрылып атам, урматтуу коллегалар. Бул жакшы нерселердин баары биздин элибизге пайдалуу болуш керек да. Жөн эле кагазда кала бербеш керек. Сиздер дагы ушундай статьяларды, анан ссылкаларды биздин ученыйларга көп жерлерде жазап турса, биз сыймыктануу менен гана сиздерди колдоого даяр экенибизди айтып коелу. Буюрса эми мына Баткенди ордуна коюп алдык. Куралдуу күчтөрүбүздү дагы күчтөп алдык дегендей, мындан ары өнүгүүгө биз быйыл 20 миллиардтан 50 миллиард сомго чейин жалаң экономиканын өнүгүүсүнө түрткү боло турган завод, фабрикаларды, ГЭСтерди курайлы деген ниеттерибиз бар. Ошонун ичинде мына Ош шаарына дагы жардам беребиз. Биз сүйлөштүк. Биз Бактыбек Жеңишбекович жиберип атканда биринчиден таза сууну чечсин дедик. Мындан ары жылуулук проблемалары болбош керек. Тазалыкты, бирок эң башында тартипти бүтүрүп берсе, биз бул Ош шаары стратегиялык жактан 1 миллион киши жашай турган шаар болуш керек да. Мына ошого жараша биз Ош шаарынын өнүгүү пландарын, стратегияларын барын ошого кошушубуз керек. Сиздер бизге ушу илим боюнча ушуларды туура жол менен өсө турган нерсеге бизди түрткүлөп, бизге ошондой тапшырмаларды, милдеттемелерди астыга коюп, жергиликтүү бийликке, мэрге, губернаторго, биздин өкмөткө айтып, сын пикирлериңиздер болсо да укканга даярбыз, бирок бизге ошо туура жолду илимге багытталган, илимге негизделген көрсөтүп бересиздер деп ишенем.